Мен зикирди жөнүндө аябай көп айтам, эмне үчүн анткени зикирдин 1000ден ашкан пайдасы бар. Ишенесиңерби? Жада калса ким дайыма Алла Тааланын зикир менен алек болгон болсочу, Алла ага зээн, данышмандуулук насип кылат. Муну хикмат деп коет. Бул жөн мындай жөн эмес да, хикматтын ва данышмандуулуктун мындай башкача көрөгөчтүк насип болот. Ал эми тескерисинче бакыл, көп сүйлөгөн пайдасы жок сөз сүйлөгөн адамдар. Алла акмактык берип коет экен. Эмне үчүн десе, ал сүйлөп атып, кээ бири жалган чынбы билбей сүйлөй берип, акырында адамдар арасында бакылатка конуп калат экен койчу. Ошондо чын калпты койгулап согуп сүйлөй берет депчи. Бирок унчукпастан зикир кылгандарга Алла зээн, данышмандуулук, андай айтканда дагы бир нерсе, баам, парасат берилет экен.